Сооронбай Жээнбековдун тагдыры кандай болот? Садыр Жапаровдун жообу. 6 октябрда Достук мейманканасында Жогорку Кеңештин депутаттарынын кезексиз жыйыны өтүшү күтүлдү. Ага Садыр Жапаров да келген. Ага президент Сооронбай Жээнбеков тууралуу суроо узатылды. Сооронбай Жээнбековдун тагдыры кандай болот? Президент болобу же кетеби? Биз эки президентти кууган элбиз. Экөө тең качып жүрөт. Биз эми үчүнчүсүн да куубайлы. Бул менин жеке позициям. Болор иш болду. Боёсу канды дейт кыргызда. Анан сен ушундай кылдың, минтиң деп эле кубалап же болбосо куугунтуктаган болбойт. Өткөн окуяларга мыйзам алдында гана жооп бериши керек. Бүгүнкү күндө расмий түрдө президент болуп турат. Президент болуп иштейм деген моралдык укугу жок калды да. Чынында, мен силерге кептин ачыгын айтып жатам. Өз арызын жазып кетип калса, ошондо тынч кетип калат. Абдулдаев, Садыр Жапаров премьер-министрликке бекий элек. Достук мейманканасында жыйынга чогулган Жогорку Кеңештин бир нече депутаты Садыр Жапаровду премьер-министрликке бекиткен жок. Бул тууралуу парламенттин төрагалыгына шайланганы айтылган Мыктыбек Абдулдаев билдирди. Анын айтымында жыйынга катышкан депутаттар Жапаровду өкмөт башчылыкка көрсөттү. Жогорку Кеңештин көпчүлүк депутаттарынын добушу менен Жапаров Садыр Нуркожоевичтин талапкерлигин премьер-министрликке көрсөттүк. Эми ал өкмөттүн курамын, түзүмүн жана программасын сунушташы керек, деди Абдулдаев журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып. Буга чейин бир катар маалымат каражаттары парламент Садыр Жапаровду премьер-министрликке бекитти деп жазып чыккан. Бишкектеги Достук мейманканасында Жогорку Кеңештин бир нече депутаты чукул жыйынга чогулган. Жыйынга 60тан ашык депутат катышып жатканы айтылганы менен иш жүзүндө андан абдан аз экени байкалган. Жыйындын жүрүшүндө парламенттин төрагасы Дастанбек Жумабеков өз арызы менен кызматтан кеткени айтылып, анын ордуна Мыктыбек Абдулдаев шайланган. Ошондой эле премьер-министр Кубатбек Бороновдун кызматтан кетүү тууралуу арыз жазганы кабарланып, анын ордуна өткөн түнү абактан бошотулган Садыр Жапаров көрсөтүлгөн. Жоопкерчиликти берип көмөктөшкөнгө даярмын — Жээнбеков. Президент Сооронбай Жээнбеков BBC-ге өлкөдөгү соңку окуяларда бийликти мыйзамсыз басып алуу аракети деп мүнөздөдү. Алардын максаты шайлоонун тыянагын жокко чыгаруу эмес, өлкөдөгү туруктуу абалды бузуу болгону көрүнүп турат. Аягында келип эле президентти кызматтан кетирүү максатты көздөгөнү ачык айкын болуп турат. Баарыбыз көрүп жатабыз, эртең менен бири, түштөн кийин бири кызмат талашууда. Тилекке каршы 2 рет ушундай олку-солкудан өткөн Кыргызстаныбыз кайрадан ушундай абалга туш болуп калды. Тараптардын баарын мындай ишти токтотууга чакырат элем, деди президент Жээнбеков. Ыдырыс Исаков. Дүйшөн Төрөкулов Душка өзүн Оштун убактылуу мэри деп жарыялады. Бирок аны Ош шаардык кеңештин депутаттары бул орунга шайлаша элек. Мурунку мэр кызматтан кетүү тууралуу арыз жаза элек. Төрөкулов өз аракети мыйзамсыз экенин мойнуна алып, аны өлкөдө мыйзамдар иштебей калганы менен түшүндүрдү. Маркум Алмамбет Анапияевдин бир тууган агасы Калмамат Анапияев өзүн Ош областынын губернатору деп жарыялады. Бирок аны бул орунга беките турган өкмөттүн өзү жок. Мурунку губернатор кызматтан кетүү тууралуу арыз жаза элек. Демек анын аракети да мыйзамсыз абалда. Ал арада Ош шаарынын мурунку мэри Мелис Мырзахматов Туркиядан учуп келип, Ош, Баткен жана Жалал Абад областтарын өзү көзөмөлгө алаарын жарыялады. Өлкөдө мындай кызматтын өзү жок. Демек Мырзахматовдун аракети да мыйзамсыз. Ал гана эмес, өлкө түштүгүндөгү 3 областты бөлүп, үчөөнү дүңүнөн башкаруу кооптонтуп турат. Кыскасы азырынча булардын баары мыйзам табаасынан четтеп кетишти. Ошентсе да Ошто жапырт тоноочулук, бейчекелик, тартип бузуу болгон жок. Абал тынч, ошонусуна шүгүр. Экөө менен тең сүйлөшөм — Мелис Мырзахматовдун Ошко келип сүйлөгөн видеосу. Ал Бишкектегилер менен дагы сүйлөшүп жатканын айтып, өлкөгө темирдей тартипте, мамлекетке мыйзамдуулукту орнотууга жардамдаша турганын билдирди. Ош шаарынын мурдагы мэри Мелис Мырзахматов аянтта чогулуп турган миңдеген адамдар менен жолукту. Ал Бишкектегилер менен дагы сүйлөшүп жатканын айтып, өлкөгө темирдей тартипти, мамлекетке мыйзамдуулукту орнотууга жардамдаша турганын айтты. Ал эми кечээ кызматын тапшырган экс-мэр Талайбек Сарыбашев жана анын ордун ээлеп алган Дүйшөн Төрөкулов менен да сүйлөшө турганын белгиледи. Душка менин кадрым, аны мурда өзүм спорт комитетинин жетекчилигине койгом. Аны менен өзүм сүйлөшөм. Таалай иним менен дагы сүйлөшөм. Ал дагы жакшы иштерди жасап келген патриот жигит, бизге тартипти орнотууга жардам берет. Эртең менин командамды күтсөңөр. Эгер баары мыйзамдуу боло турган болсо эс ала бересиздер. Болбосо бир команда менен ушул жерге топтолобуз да, Бишкекке талабыбызды айтабыз. Аны аткарбаса биз да өзүбүздүн билгенибизди жасайбыз, деди Мырзахматов. Белгилей кетсек, Ош шаарынын мэри Талайбек Сарыбашев кызматын тапшырган.
жарыяган. Андан соң Жогорку Кеңештин депутаты Дүйшөн Төрөкулов кала башчысынын кабинетине күч менен кирип барып өзүн мэр деп жарыялаган. Бирок сырттагы адамдар Мырзахматовду кызматка коюуну талап кылып турушкан. Мелис Мырзахматов 2014-жылдын ноябрында шаарды аралап өтчү Асма көпүрөнү салууда коррупциялык иштерге барган деп айыпталып, издөө жарыяланган. Бирок бул убакта ал өлкөдөн чыгып кетүүгө үлгүргөн. Кийин 2015-жылдын июль айында 7 жылга сыртынан кесилген. Бишкекти 1500дөн ашык элдик кошунду мүчөлөрү кайтарып жатат. Элдик кошунду мүчөлөрү бир нече объектилерди кол салуудан сактап калды. Алар бири-бирине жардам берип багыттап жатышат. 1500дөн ашык элдик кошундун тобуна жазылды. Бул тууралуу Бишкектеги кырдаалды жөнгө салуу боюнча түзүлгөн координациялык кеңештен билдиришти. Аталган кеңештин төрагасы Мирлан Бекетаев элдик кошун, демилгелүү топтор, жарандык активисттер, жаштар уюмдары менен биргеликте коомдук тартипти сактап, мародёрлукка жол бербөө үчүн шаардыктарга кайрылуу жасады. Бишкек шаарынын жарандарын жана активисттерин провокацияга алдырбоого чакырабыз. Учурда шаарда 1500дөн ашык элдик кошундун күчү менен максималдуу түрдө тартип сактоо аракети жүрүп жатат деп айтылат маалыматта. Координациялык кеңеш көңүл кош карабаган жарандарды Бишкекти коргоодо күчтү бириктирүүгө чакырды. Ошондой эле түрдүү фейктерге ишенбөөнү суранышты. Шаар Бишкек мэриясы менен активисттердин көзөмөлүндө биз саат сайын такталган маалыматтарды берип турабыз дешти кеңештен. Тилек Усупов Бишкек шаары боюнча элдик кошундун координатору болуп шайланды. Кыргызстандын экс-президент Роза Отунбаева партия лидерлерине кайрылуу жасады. Анын айтымында алар сүйлөшүү столуна отурушу керек. Азыр Кыргызстандын тагдыры таразада турат. Тилекке каршы мындай иш өлкөбүздө 3-чү жолу болуп жатат. Эл аралык аренада биздин кадыр баркыбыз такыр түшүп кетпеш үчүн биз маанилүү чечимдерди кабыл алышыбыз керек. Мунун жолдору бар, деди ал. Отунбаева партия лидерлери стратегияны иштеп чыгып бирдиктүү чечимге келиши керек деп эсептейт. Президент шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгарышы керек. Кайра шайлоолорго байланыштуу Отунбаева жаңы партиялар, жаңы күчтөр келерин айтты. Мирлан Самый-Кожо КТРКнын башкы директорунун милдетин убактылуу аткаруучу болуп тайындалды. Бул тууралуу аталган телеканалдын расмий сайтында айтылат. Чечимди түз эфирде жалпы кыргызстандыктарга жар салышты деп айтылат билдирүүдө. Буга чейин Коомдук телерадио берүү корпорациясынын башкы директору Жайнак Үсөнов уулу өз каалоосу менен кызматтан кетүү тууралуу арызын жазган. Мурунку бажы кызматкери Эмилбек Кимсанов абактан бошотулду. Бажы кызматынын мурунку кызматкери Эмилбек Кимсанов СИЗО ээлүүдөн бошотулду. Маалыматты анын адвокаттары тастыкташты. Алардын айтымында ал бүгүн митингдин катышуучуларынын алдында бошотулган. Кимсановду кандайча тосуп алгандыгы жөнүндө видео тасма социалдык тармактарда пайда болду. Эмилбек Кимсанов жана чемпион Төлөгөн Рахманберди уулу Молдомуса Кангантиевдин уулун сабады деп шектелген. 2020-жылы февралда мурунку бажы кызматкери камакка алынып, кийин бошотулуп, ал өлкөдөн чыгып кеткен. Ал Санкт-Петербург шаарында кармалып Кыргыз Республикасына өткөрүлүп берилген. Кимсанов өзү камакка алынышы Райымбек Матраимовго байланыштуу бажыдагы коррупциялык схемалар жөнүндө чындыкты айткандыгына байланыштуу деп бир нече жолу билдирген.